Чиевичмин. Biz mınav Samara'nın jaktoçusumuz. Emin bir derseni men юридический основада айтып коем. Sizge dagı teşekkür Samara'ga dagı, Tigi Agay'a dagı, Veskalev'e dagı. Hurmatlı cemaat, çındığında bu yerde mıyzam buzular başından başlap olup geliyor. Ben onday kalış söylerim. İki tarafta da neme olan. Tem böyle hazır namazga varabız, taratta turabız. Bunu alacak eski alış gerek. Birinci. Barda bu üstüde bir adam karap turadi. Kılgan kılbağanızda raşotu yapar ve esepleşeriz. Sizge hazır kılında aytты. Başından üçün prikazga kol koydunuzda. Oşol başındagı jipti iğnege ötkөрүүдөн murda жақшыраак өгөлөп коюш керек. Oşol jaktan ketken nemesi hazır gelip orta jolda geçiresiz, atı jönüңүzdү bilеткен бул агайга жалка. Oşolча жылдан beri жүгүрүп, ыйлактап, şu ben anығına mıyzamdın, bana teşekkür jeri var eken, okugumdu, jarandı okugumdu korgoşum gerek dep жүгүргөн буга жалка. Бар жоғын иğnege ötkөрүүдөн murda жубалдызга. Бул жагын түйбөй туруп, биринен өткөрө берген сиздерге жалка. Анан мынау жерде отурган бүтүндөй жамаат өздөрүнчө жалка. Bu yolun içinde мен музыкант эмесмин. Мен юристмин. Мынау жерде мен карап турсам, ушундай аксакалдар бар экен, ушундай эжелер бар экен. Биздин апаларыбыз менен тең эжелер бар экен да. Бул иштарга бүтүндөй правоохранительный система эмес, даже мына педагогический, медицинский жактарды да жакшы текшерип келе айтат. Бул бар жогу калыбына келет. Биз миң кыйтырдык кылып, мындай кылсак да калыбына келет. Бирок бир сөзүн айтыш керек. Birinci sotluk stansiyadan neme olgunday, mına aksakal aytkandan keyin birinci sotluk emas, ekinci sotlukta biz bayakı materialdık, moraldık jaktan öz ara gelişim olgundan keyin biz ruhsatыбыз менен чечим bayakıda күчүндө bizdiki табылды. Себеби дегенде ошондо юридический жактан мына аксакалдардагы өздөрүнүн бүгүнкү күндө дагы деле укуктары бар, сиздердин да укуктарыңыздар бар. Азыркы күндө Kırgız Respublikası'nın Jogorku Sotu'nda karalap turgan 3. jak var. Oşol vaka değeri, bular buyruklu emes sottun çıkargan çeçimin atkarışka hukuku var. Eğer de atkarmagan bolsa, buların üstünden iştiraf salınat, andan sırtkar bularga jaza tartуу möөнөтү dagı var. Oşol jagын eski alışıp durup, hazır ubak bulu şayladı. Bu ubak bulu şaylangandan stat katçı katar gelip, представить etip sizlerge mutluluk etişi mümkün. Al emi, sot. Agay aytıp kaldı, aylık möөнөt dediniz. Sizdin möөнөттөрүңүзгө каралбайт. Mana şu gelgen Atay Bişkek'ten biz Turgutçan'da hukuktavay geliptir. Sıylap özünün prikazın, buyruğun okutup, reşeynen sot reşeynasını okutup, назначить stoluna oturmuzu жақшылып özleri bilsin. Kalganı sizdin bizdin işemez, sottan tutulgan bolsa gene demezse söylesiniz. Eğer sizlerge çoğunluk Şaylagası şu Samara'nı. Maksatınız oturguzup geçiş gerek mi? Sizden ketken, uşul min üçün kriteriyalarını tekşergen joksuz. Hazır nime etkende uşul kişi şaylagan. Uşul kişi şaylagan. Uşul şaylagan, uşul bergen. Азамат Жаманкулов айткан эледен сиз Өзбекстанга барган учурда командировкада дайындаган деп аркы дата менен Жок. Ал туура эмес. Ал эми мени күнөөлүү кылалы деп ошол жерден аракет кылышкан. Siz kat kol koydunuz mu siz özü? Эми азыр жооп бербейсизби? Катка эмес, бул жерде приказга. Ал жерде мен айтып атпаймынбы? 24-октябрда коюлган приказ. А кезде мен тиги өкмөттүн буйругу менен министрдин милдетин аткаруучу болгом. Анан баардык күнөөнүн баары тең мага шылтап жанакындай талаптан. Эмне үчүн дайындагансыз? Кантип дайындадыңыз? Критерияларынан Критериялар боюнча дайындалган баары тең. Кайсы критерияга карадыңыз? Эми азыр эме кылайын. Азыр эмесеңиз. Кайсы критерияга карадыңыз? Кайсы дипломуна карадыңыз? Башчыны алмаштырдыңыз эле ошол кезде 2 жыл мурун. Ал мен бул башчыны алмаштырган себеби ошол кезде Ниязалы училищесинде өрт чыгып, өрт күйүп, анан ошо жетекчисине иш козголуп, кызматтан алган. Ошон үчүн ордуна бош койгон киши болгондон кийин мен жанакындай приказдарга кол койгом. Самара Каримовнанын билими жетпейт деп бияқта жакмадайт го, кандай билими бар? Эми дикон Кандай билими бар? Манас университетин бүткөн экен, экономикалык өткен. Дагы азыр тиги юрист деген диплому бар. Эми ал жерде министрде мен дипломдорун көрсөтсө болот деп маданиятка да окуганда окуп атам деп атат азыр. Техникумда окутат да. Эми ачпайсызбы кабинетти? Меники жок. Эми Нурлан, мына китабыңыз бу жерде турат, ачпайсызбы?
Намазга барам демек. Баарыбызды сотко камат кылам, баарыбыз коллективди камат. Эме азыр мен анда органга чакырайын, милицияга чакыртайын. Агай, сизден биз суранып кетебиз. Биз Анда мен милиция чакыртайын анда берден азыр. Мели, коллективди дагы угуңуздар. Коллектив биз өзүбүз каршы болдук. Кайрылуусу кече жолдогон ошону карадыбы? Эмне кандай чечим? Каралып атат. Бул боюнча жана айтпадым да, комиссия түзүлөт депчи. Азыр 1 минутке мен токтойм. Киши Самаранын немесин Азыр интервью берем, азыр отсаңыздар, азыр отсаңыздар. Ушу киши Самараны койгон кызматка, ушу киши кол койгон, баарын кылган ушу киши. Биз азыр Кашаны бар деткенде өзү неме кылсын. Мына телеканалдар көбүңүздөр билбей калдыңыздар. Биз коллектив өзүбүз Баарыбызды камат ийгиле. коллектив биз жок жакшы чечимге келдик. Самара Каримова чейинки жетекчи эмне болуп алынган болчу кызматтан? Ага чейинки анда мурунку коллектив жетекчибиз биз жанагы өрт биздин зданиябыз өрттөнбөдүбү? Ошонун негизинде алынган мурдагы директорубуз. Өрттөнүп кеткен зданиябыз өрттөнгөн, ошонун негизинде министерстводон бошотулган мурдагы директорубуз. Андан кийин бизге Самара Каримованы дайындашкан. Ал 2 күн ошонун ичинде ушул агайыбыз дайындаган экен, 2 күн иштеген Самара Каримова келип, андан кийин эле аны мыйзамсыз келген деп туруп алып коюп туруп, андан кийин Нурлан Тентимировичти койгон. Азыр биз жакшы эле иштеп атабыз, бардыгы иш жакшы. Биз Самара Каримовадан жакшына сурандык, жакшына келди, ишке кабыл алды. Болуңуз дагы кайра өз арызыңыз менен жазып бериңиз. Биз мурдагы директорубузду да койбойлу. Азыркы директор Самара Каримованы да койдурбайлы, биз өзүбүздүн ичибизден башка бир кандидатураны көрсөтө турган болуп атабыз. Өзүбүздүн агайыбыз бир кандидатура көргөзөбүз өзүбүздүн ичибизден. Ошол агай убактылуу иштеп турсун. 3 ай мөөнөткө, 6 ай мөөнөткө, андан кийин анан министрлик кимди дайындаса ошол агай келсин бул жерге депчи. Азыр эми мындай приказ келген жок. Приказ мурдагы просто соттон утту болуп атат. Соттон утканын биз коллектив кабыл албай атабыз. Министрликке ошол каршылыгыңыздарды билдирген. Жаздык, кат жаздык, билдирдик. Чечим даттанат бекен? Соттун чечими 30 күндүн ичинде каралыш керек экен, бирок, к сожалению, уже срогу өтүп калыптыр. Срогу бүтүп калыптыр. Биз билген эмеспиз 1 ай ичинде. Биз кече билдик, уже 17 декабрда болгон экен, уже эртең бүрсү күнү уже соттун чечими 30 күн өтүп атпайбы? Убакыт өтүп калган. Биз аны билген эмеспиз. Эми биз бул жерде эң жакшы суранып кетет элек, Самара өзүнүн арызын жакшына жазып берсе, мурдагы директорубуз деле болбосун, бул деле болбосун, биз коллективден өзүбүз жакшы бирөөнү көрсөтөлү дагы. Ошону колдоп берсин министрден биз ошону суранат элек. Мында ылчы болсо эле бизге директор болуш керекпи? Өзү билим деңгээли жок болсо, музыкалык мектепте 1 класс окубаса, музыканы түшүнбөсө, бул жерде классикалык музыка. Бардык классикалык музыка, пианисттер, скрипачтар, фольклор, бүт элдик аспаптар, анан ошонун бирин да түшүнбөсө, кантип директор болом деп атат билбейм. Биз кече жакшына айттык, саат 10-да күйөөсү менен жетишип келип алган экен. Анан түшүндүрүп айттык, өзүң эле кетип кал, ушундай неме кылбай эле, элдин ысы чугулбай эле, барып бизге директор боло албайсыз. Бул мурда да келген да. Анан кийин айтсак, бул кыз түшүнбөдү, бунун максаты директор болуп бир жерде отуруш керек экен. Адам байыганда, акчасы көп болгондо ушинтип бирөөлөрдү башкаргысы келип калабы, бунун психологиясы ошондой түшүнбөй билбейм. Анан ушуну кызды шайлаган Секимов бүгүн келиптир. Ошол негизги күнөө ошол Секимовду болуп атат. Ошол өзү ушул кызды алып атканда дипломун сурабайбы, кандай дипломун бар, ошо музыка жаатында сен иштей аласыңбы деп сурабастан эле мурдагы министрибиз өлдү го, ошонун эртеси эле булар пайдаланып кол койдуруп алышкан. Эртеси келип кайра Азамат Жаманкулов келип кайрадан алып салган эле. Анан эми Жаманкулов кеткенден кийин кайрадан дагы неме кылып атпайбы? Кайрадан өзүнүн эмесин коюп атат. Анан кийин бизде ушундай Кыргызстанда ушундай эле бар жок немесине карабай эле адамдын акчасына карап калганбы, мен түшүнбөй калдым. Ушунча коллективди укпай, бир ушу Самаранын максатын аткарып кетиш керек болуп атат, Секимовдун максаты. Эми бул жерде коллективдин дагы мындай настрой болгонун туура түшүнүп турам. Эми бирок бул мамлекеттик ишкана да. Анан биз муну каалабайм деп эле атканыбызда болбойт да. Биз эми укуктук мамлекетте жашап аткандан кийин соттун чечимин сыйлашыбыз керек. Булар деле кайра ошондой кылып, ошол эле Нурлан Каримов деле өзү сотко берип, сот кандай чечим чыгарса ошого башыбыз керек да. Жок, музыкалык билими бул жерде тиги эми Муслишан директорлугу бул негизги роль менеджерлик болуп атпайбы?
Бул жерде именно музыкалык билими бар болсун деген талап жок. Ошо буйрук чыгарып аткан маалда андай квалификациялык талап жок болчу. Бирок азыр кийинки эмелерге ошондой толуктоолор кирди. Бирок ошо кездеги приказга баягы мыйзам арткы күчүнө ээ эмес да. Ошо мыйзам менен дайындалган. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Мунун баары тең ошо соттук териштирүүдө такталган, көрсөтүлгөн. Эми мен азыр уларга милдетим ошондой мага тоскоолдук болуп атат деп айттым. Мен булар менен дагы милиция менен алып булар менен оюм жок. Дайындап кетишиңиз керек. Дайындап кетишим керек. Приказ бүгүндөн 15-нен деген мен кече күлүчтөрдүн баардыгын администрацияга тапшырып, саат 4-тө кабинеттин күлүчүн берип, кабинетти бошотуп чыгып кеткенмин. Мен айткам, ошо мыйзам чегинде алып барам деп администрация завучка бергем күлүчтү. Полный документтер өткөзүп, бошотуп, мен чыгып кеткенмин. Эч кандай мен мыйзамга каршы иш кылган жокмун. Коллектив өзүн каалаганын тандайбы, министр өзү каалаганын шайлап алсын, мен эч кандай арыз муңум жок. Мен министр каяка койсо ошол жакта иштей берем. Саламатсыздарбы? Ошол бул жак менен адвокатым. Ошол 2018 жылдагы ошол мени мыйзамсыз иштен алган боюнча ошол күрөшүп жазып, чындыгында мен Алла Тааланын астында дагы, өзүмдүн ошо элүүсүнүн астында дагы менин жүзүм жарык. Ошол соттон адилеттүү чечим берген үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Кыргызстан мыйзамдуу мамлекет. Бардыгыбыз мыйзамдын алдында, мыйзам талаасына бардыгыбыз баш ийишибиз керек. Андыктан азыр ошол соттун чечими менен мен ошол кызматына кайра келтирүү боюнча ошол чечимди алдым. Андыктан мен ар биринин талабын сыйлайм. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин мен коомдук иштерге, ошол Кыргызстанга кичинекей болсо дагы салымымды кошуп, аракет кылып иштеп келген айымдардын биримин. Мындан кийин деле кадамым ошол бойдон кетет. Аракет кылып иштеп, колумдан келишинче ошол иштеп алдыга жылганга аракет кылам. Азыр жалпы каржылык аягына чейин турасызбы? Арызын жазып кетип калсын деген нерсе айтып да кандай? Эми мындай нерсе мен соттон ушунча утуп, өзүмдүн акыйкаттуулугумду, өзүмдүн мыйзам талаасында өзүмдүн укугумду коргоп келип, анан мен бул нерсе оңойлук маселе эмес. Андай болсо Кыргызстанда бардыгы эле бир мындай башкача чечимдер боло берсе керек эле. Мындай коллективде, мындай кайрадан утуп келген жетекчилер биринчи мен эмес, жана биринчи акыркы эмесмин. Менден кийин деле болот. Ал эми коллективде өзүңүздөр билесиздер, ар дайым эле бир жака ишке турганда же бирдек болгондо ортодо бир түшүнбөстүктөр, бир кандайдыр бир атайы уюштурулган нерселер менен дагы ушундай бир провокациялар болушу мүмкүн, пайдаланып. Анткени бул жерде менин атактуулугум болуп атат, менин атым бүтүндөй коомчулукка таанылганым үчүн мүмкүн ушундай дагы болуп атышы мүмкүн. Бирок мен ошол жогоруда айткандай, өз багытымдан кандай келатсам, ошол бойдон эле алдыга жылып, иштеп, коомго салымды кошо бермекчимин. Чоң рахмат. Билим боюнча мен 2009-2011 жылы Бишкекте ошол Кыргыз-Түрк Манас университетинде консерваторияда актерлык бөлүмүндө окугам. 2011-2017 жылы ошол Ошто экономист, бухгалтер, аудит деген күндүзгү бөлүмдө очный өзүмдүн дипломум бар. 2017-2020 жылы юридикалык институтту бүттүм. Юрист дипломум бар жана ошондой эле Жалал Абаддагы Маданият техникумунда режиссура бөлүмүндө окуп аткан учурум. Анткени билим алуу эч качан кеч эмес деп ойлоймун. Ал эми 2011 жылдан 2019 жылга чейин Оштогу Кыргызстанда 2 улуттук чоң драма театр бар. Ошол жерде актриса болуп эмгектендим. 2012 жылдан 2017 жылга чейин Оштогу эл чыгармачылык борборунда зам директор, жетектөөчү адис болуп эмгектенгем. 2017 жылдан бери Самара театрымдын директору дагы болуп, менин тажрыйбам, менин ошол иш билгилигим, менин менеджер бул ишти дагы тартып кетерине 100% кепилдик берем. Элүүске дагы Кудайым буйрса, эми Москвадагы бир күндө курулган эмес. Мен айтпайм, бүгүн келе калып эле эртеси күнү түнү менен өзгөртүп салам дегенен узакмын. Колумдан келишинче ошол элүүстүн коллективдин колдоосу менен буйрса иштеп,
өзүмдү буга чейин мени ырчы, буга чейин мени коомдук адам катары тааныса, мындан кийин өзүмдү мыкты жетекчи, мыкты уюштургуч айым катары, мыкты менеджер катары дагы тааныштыргым, аракет кылгым келет. Мына ушул жерде абдан таланттуу балдар бар. Аларды эл аралык деңгээлдеги фестивалдарга жөнөтүп, ошолорду бул жакта уюштуруп, эң биринчи бизге бул жака жаңы здание керек. Мына ошону тездетишибиз керек. Анткени бул күйүп кеткенин өзүңүздөр билесиздер. 2-3 жылдай болуп калды, бирок азыр общежитияда окуп аткан учуру. Кудайым буюрса, биринчи Алла Тааладан, анан өзүңүздөр билесиздер, азыр өлкөбүз бир аз бир кандай десем бир кыйналып жаткан этаптан өтүп аткан учурубуз. Анткени башыбыздан абдан оор пандемия учуру өттү. Бирок мындан кийин буюрса бардыгы мыйзам талаасына түшүп, бардыгыбыз мыйзам чегинде иштейбиз деген оюм бар. Мурда мыйзам боюнча музыкалык билими талап кылбаса, азыр толуктоолор кирип, азыркы эме боюнча музыкалык билим талап кылып калыптыр да. Ошондо кандай болот? Сот эмесе бар утуп чыгышы мүмкүн да, э? Эми азыр бүгүнкү күндө дагы сот бүтө элек. Экинчи инстанциянын сотунун чечиминен биз ошол утуп чыгып, азыркы күндө ошол соттун чечиминин негизинде коюлуп атат. Дагы алдыда сот бар. Эгерде ошол соттагы бүт жол жыйынтыкталган болсо, анда бул отурушка акысы бар. Ал мыйзам талабына алаяк. Мыйзам ошондо жол берет. Сот эми азыр бул убакыт чейин эмне маселени карап анан утуп келди, азыр эмне каралып атат ошону? Азыр ошол биздин бүгүнкү күндөгү ишке ордуна элеген кызматына коюу боюнча болду. Эми ошол элеген кызматына туура эмес коюлгандыгы тууралуу деп дагы кайрылышка акысы бар деп кайрылышты. Ал эми ал жагын эми дальше бул соттук чечим кайсыл күнгө качан чыгарылат, ким тарапка чыгарылат, ал качан каралат пока белгисиз. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Кыргызстандагы мыйзамдуулукту туура колдонуу дагы эле эртерээк болуп атат да. Эми инаугурациядан кийин көрөбүз го калган жаңылыктарды. Юрист катары айтсаңыз, азыркы мыйзам боюнча Biz Samara музыкальное образование жоқ. Жерде барлығымыз консерваторский образование менен иштейбиз. Ошону биз шок болуп калдык. Бай кирип келип эле тигини отургузуп койгондо биз шок болуп калдык. Эч кимибиз эчтеке деп айта алган жокпуз. Андан кийин 2 жыл андан кийин неме Жаманкулов деген министр келди. Азамат Жаманкулов. Ал келгенден кийин ал билди Самаранын образованиясы жок. Только гана эстрадная певица, то есть болуп жүрдү. Анан кийин ал алып салды, иштен алып салды. Анан кийин бизге башка директорду койду, Нурлан Тентимишевич деген. Ал болсо музыкальный школду 7 жыл окуптур, музфакты 5 жыл окуду. Ал кичине образованиясы бар музыкальный, хотя консерваторияны бүтпөсө дагы биз кабыл алдык ошол кишини. Когда Жаманкуловду түшүргөндөн кийин бул кыз сотко берип, Самара, мен кече вопрос бердим. Самара дедим, кызым, почему Жаманкулов иштеп атканда сен ошо сотко бербейсиң? Почему Жаманкулов кеткенден кийин сен сотко берип атасың? Жана мени иштен тимеле алып салды деп. Это неправильно дедим. Андан кийин дедим, сен дедим, музыкальное образованиең жок экен дедим. Какой-то юристти бүтүптүр. Бар иштей бер ушул жерге. Анан Оштун примадоннасы болуп ырдай бер дедим. Пугачева деле примадонна болуп жүрөт. Сен деле, сени мен уважаю как певицу дедим, эстрадную певицу. Баарыбыз эле уважать. Иштей бер ушул жерде дедим. Ну зачем сен музыкальный учуп? Сен азыр дедим, мына, например, биздин балдар Шопенди ойносо, же менин студентим ария, романсты ырдаса, сен ошону анализдеп бересиңби? Жок дейт. А эмне үчүн бу жерге училищага отурам деп атасың дедим. Хотя бы дедим, музфактын образованиясы болгондо да, может быть бы мы приняли, может быть бы деп ошентип. Айланып кетейин кызым, жазчы заявление десем, тыңкый отуруп алды.
Geçe. Geçen uşu yerde жүрдük. Aylanıp keteyim. Balдар 51 yıldan beri men uşu yerde iştep atam. Ушундай жорукtu men hiç kaçan görgөн emesmin. Bizde mana hazır mынандай bassanız бүт бары директорлар с высшим образованием Ленинградты бүтүп келген, Ташкентті бүтүп келген, Алматаны, Московский концерт. Мына бүт барын директордун фотографиясы турат, азыр көрсө бар. Анан кийин эле Самара келип эле туруп калса, это неправильно. Азыр секретарь кишиге да айттым, это вы виноваты. Мына коллективдин көзүнчө айттым. Сиз виноватсыз дедим. Эмне үчүн образованиясын сурап туруп неме ишке койбойсуз дедим. Ettimenetçi olsun bazıları azı ne oldu? Anı girgizme koyunuzlar böyle. Girgizgen жоқ. Потому что biz kalabайбыз андай директорду. Өзүңөр деле түшүнсөңөр керек. Өзүңөр деле высший образование. Sizler kalamasanızlar, sizler çoğu türlü girgizme koyman bu nizamlı mesela. Da, anı bilemiz. Ayttık, anı bilemiz. Sottun çeçimi var. Da, o da sottun çeçimi. Bu türlü nizam şeyinde zıçısı çoğulu çeçimi almayızlar. Ayttık. Gelirse girgizme koyup. Biz çok Жоқ, keçе girgizdik, Çok bugün bizge hazır şu çalıtat da girgizmeyi tadı Çok bizde biz kız bolundan biz gelişimiz gerek. Biz ministrге жаздық. Немеге президентке жаздық. Неме министерство культурага жаздық. 4 жерге жаздық. Президентке де жаздық. А бұл киши азыркы бүгүнкү келген министерство культурада замы болуп иштейт экен. Ал айтты мен мизам. Да, мизамды биз деле түшүнөбүз. Соттун чечими. А кто его знает? Азыр мына делода деле окуп атасыңар. Соттордо кандай соттоп тетиги Ташиев эмне кылып атат? Анын Самаранын укугун коргогондор жаман көйүп кетти да, милиция. Анан кийин, конечно, ана. Мугалимдердин укугун коргогон эч ким жок. Биз укук коргоо эмес, биз коопсуздук касыдауучу келдик. Бизде коопсуздук болгон жок. Эч ким ушташкан жок. Дегенден келдик. Эч ким ушташкан Биз бардыгыбыз бирдей, биз деген жок. Бизди түшүнгүлө. Балдарым, бизди түшүнгүлө. Бүт бары консерваторский образованиябыз бар. Анан кийин эле бул кыз келип эле отуруп алса, например, силерге деле, например, министриңер без никакое образование базарда отурган эле тиги немен алып келип эле отургузуп койсо, силер деле будете, наверное, возмущаться. Туурабы? Силер деле возмущаться. Өзü kaysı çaktan. Азыр обедке кетти. Королева. Органдын адамдары биз шыныкатта жазбайбыз. Биз эч жака кагылган жокпуз. Биз силерге эч калбайбыз. На каком основании сиздер бердиңиз? Эмне үчүн сиздер мындагысызда Самара? Самара жерде эмес да. Самара эже, бул жер биз деген биз коопсуздук эмеспиз эже. Самара бизде дебошировать эткен жокпуз, уруш талашылган жокпуз. Биз жөн эле мыйзам талаасына чечип бериңиздер деп биз сурап атабыз. Айланайын, эл калып. Сиз өзүңүз милдетиңизди жазсаңыздар, жазып бериңиздер. Мен мисалы жазбайм. Жетекчи катары Самара деп жазат. Эмнеге жазбайсыңар? Чего она чыгарып атат силерди? Biz bolundan gelişim gerek. Biz destek albaş gerek. Siz böyle anlayın. Oyunuz var. Şöyle. Azır men